Менин курбум ушундай. Бирок деген учурлар болуп калабы. Курбуңуз кандай адам? Жана ал сиз менен эмне себептен курбу болуп жатат? Бул тууралуу бүгүнкү 10 мүнөттүк подкастта сөз кылабыз. Кош келипсиз. Достор, кандайсыздар? Менин атым Аку, менин дагы курбуларым бар. Анан биз чогуу ошол курбулардын түрлөрүн бүгүн талкуулайлы деп турабыз. Курбу. Достошкуң келсе, досторчо мамиле кыл деген сонун сөз бар эмеспи? Бирок карап отурсаң, мисалы, кыздардын кызыкчылыгынын баары жалпы мындай карасаң окшош эледей көрүнөт, бирок баары менен эле курбу болуп кетпейбиз. Же болбосо, кайсы бир адам менен көптөн бери деле таанышмайсың, бирок абдан жакынсың, курбу болуп кеттиң. Сен ага ишенип сырыңды айтасың. Курбулар сырларын айтпай калганда, алар курбу болбой калгандай сезим туюлат. Сиз кандай дейсиз? Бая күнү бир адам айтат, мен подружкам менен көптөн бери сүйлөшпөй калдым, биз подружка деп көнүп калганбыз го, негизи, баягы күнүмдүк жашоодо колдонулган сөзчү. Анан эмнеге десем, билбейм, күйөөгө тийгенден эле өзүнчө эле башкача болуп калды деп. Анан апе, анын күйөөгө тийгенден анын башка сырын бөлүшө турган адам пайда болду да десем, билбейм, мен чет эле калып калдым. Көрсө, подружка деген күйөөгө тийгенге чейин эле экен деп калды да. Анан мен айтып атпаймынбы, кичинекейинен бери курбулар бар. Курбу болуп жүргөндөр бар, аларчы? Десем, анан аларды билбейм дейт да. Курбулар жөнүндө сөз кыла турган болсок, менин дагы курбуларым бар. Эки эң жакын курбум бар. Кичинекейибизден бери дос болуп жүргөн, кичинекейибизден үй бүлө кургандан кийин да катышып жүргөн сонун курбуларым бар. Мени угуп атса аларга салам. Анда курбу жөнүндө сөз кылалы. Курбу бул 5 гана тамгадан турган сөз. Аял заттын жашоосунда аябай чоң роль ойнойт. Бирок мындай жакын адамың атаандашка айланып кетиши мүмкүн. Эмнеге? Анда карап көрөлү. Курбусуна күйөөсүн же жигитин тартырып жиберүү азыр модага айланып баратпайбы? Коркушат кадимкидей кыздар. Ошондуктан курбулукта дагы айрым эрежелерди колдонгон туура. Жакын курбуңуздан көп нерсени жашырбайсыз, бирок өзүңүздүн жеке турмушуңуз тууралуу ийне жибине чейин айтып берүүнүн кереги жок. Ар бир адамдын өзүнө гана тиешелүү сырлары, иштери болуш керек. Тактап айтканда, баягы өзүңдүн жеке территорияң канчалык жакын болбосун, курбу экөөнүн ортосунда дагы чек болгону туура. Айымдардын эң биринчи жаңылыштыгы бул курбусунун кеңешин эч ойлонбой кабыл алганы. Айтты, кылайм. Курбуңуздун кеңешин угуңуз, бирок чечимди өзүңүз кабыл алганыңыз оң. Жигитиңиз же күйөөңүздүн жакшы сапаттары тууралуу курбуңузга көп айта бербеңиз, көз артып жүрбөсүн, кызыктырып койбоңуз. Курбунун кандай түрлөрү бар? Келиңиз карап көрөлү. Адатта аялдардын достугу көпкө созулбайт дешет го, бирок бул адамдан көз каранды. Оюңду көзүңдөн түшүнүп, ишеничке ээ болгон, кыйын кезде ийинин тоскон курбулар дагы бар. Түбөлүк курбулар, түбөлүк дегенде туура эмес болуп калар, бирок түбөлүк деп айтып коебуз го биз. Адамдын жашоосунда канча жылдар бою коштогон курбулар бар. Андай курбу албетте бул жаратуучунун белеги, тагдырдын белеги. Бирок курбунун атына жамынган айымдар дагы болот. Жөн эле курбу болмуш болуп туруп өз кызыкчылыгын колдонгондор. Курбуңуздун сизге кылган мамилесинен анын кайсы түргө киришин баамдап алсаңыз болот. Биринчиси, курбунун түрлөрү бул атаандаш. Бул кийимиң сага жарашпайт экен. Чачың, бетиң түзүлүшүнө жарашпай калыптыр. Могу сумканы албай эле койсоң болмок экен. Азыр башка мода болуп атпайбы? Ушинтип койдуңбу? Деген сыяктуу сөздөрдү көп угасызбы? Демек, ал айымдын сизге курбулуктан да атаандаштыгы күчтүү. Жагымсыз абалда калсаңыз, башыңыздан сылап, жашыңызды сүрткөнү менен оюнда, мындай бол жарабайт, менде баары жакшы деп ойлойт да. Мындай курбудан өтө сак болуңуз. Экинчи түрү бул курбу бир тууган. Сен каякта жүрөсүң? Бүгүн бошмун, балаңды бакчадан алып койгонго убактым бар. Сиз курбуңуздан ушул сыяктуу сөздөрдү угасызбы? Ооруп калсаңыз биринчи чуркап келет. Демек, курбуңуз сизге бир туугандай. Достукта сиз курбуңуздан көбүрөөк мээрим аласыз. Жашоодо курбуңузга сиңдинин ролун аткарып эле жүрө бербестен, ага дагы убагы келгенде жөлөк болгонду унутпаңыз. Бул курбу, мындай курбуңуз болсо, анда сиз эң бактылуу адамсыз. Кандай сонун, караңызчы. Жана чыныгы курбу. Мен оюмча, сен муну туура эмес кылып атасың го, Яку. Койчу, мындай кылбай эле койчу. Сен өтө кызуу кандуусуң да.
же тескерисинче балким сен жоошураксың го деген сыяктуу дарегиңизге айтылган калетсиз сөздү курбуңуздан көп угасызбы? Демек ал сизге чыныгы дос, чындыкты айтат. Ошондуктан терс жорогуңузду бетке айтып оңолууну талап кылат. Мындай мамилени эки тараптуу тең салмактуулукта турган чыныгы достук деп айтса болот. Мындай курбу албетте сыймыктанууга абдан татыйт. Сиздин курбуңуз кандай? Кандай сүйлөшүүлөр көбүрөөк болот? Мына бул жөнүндө дагы ойлонуп көрүңүз. Чындыгында адамдарда бизде көп угуп калам да, мен ушул жакшы жерде иштеп жүрүп, жумушунан чыккандан кийин же болбосо мындай бардар жерде жашап жүрүп эле анан бир күнү жакыр жерде жашап калса, жакыр мүмкүн мырзага турмушка чыгып калса, мен мурун курбуларым аябай көп эле, досторум толтура эле, азыр бирөө да жок дегендерди көп угуп калам да. Демек ал курбулардан баарынан жогу болсо керек. Анткени ал сенин байлыгыңа, сенин бийлигиңе, сенин жумушуңа, сенин колуңан келе турган ишиңе кызыккан. Эгерде кайсы гана учур бай болосуң, кедей болосуңбу, ийгиликтүүсүңбү, ийгиликсизсиңби, кандай гана учур болбосун, бирок сенин жаныңда бир адам дайыма жүрсө, жана сен ага баардык учурда телефон чалып, баардык учурда айта алсаң, демек ошол адам сенин чыныгы курбуң. Эркектер көбүнчө мырзалар ушинтип көп ойлошот экен да, кыздарда курбуч бул бекем боло бербейт. Алар курбуну бат-баттан алмаштыра берет досторду. Эркектер достукка бекемирээк болушат депчи, ушундай ойлогондор бар экен. Анан мен бир нече маалыматтарды карап көрдүм, эмне себептен ошентишет деп көрсө, алардын бирден бир себеби бул жигитин тартырып ийген экен. Элестетиңиз, курбусу чогуу жүрөт, жакшынакай эле, анан жигитин тартырып ийет. Анан жигити болсо, жок, мен сени сүйчүмүн десе дагы, болду, сен менин курбума кетип калдың, экөөң тең предательсиң, экөөң тең саткындарсыңар деп анан мамиле бузулуп калганчы. Бул нерсени эркектердин оюнча курбулуктун бекем болбошунун бирден бир далили дешет. Эгерде алардын курбуда ортолукдогу курбулугу бекем болгондо, анда алар мынтип башка бирөөнүн жигитин тартып албайт болчу деп. Эркектерде болсо, эгерде бул менин сүйлөшкөн кызым десе, аны сыйлайт дагы, жакса дагы, бул анын кызы дейт экен. Элестеткиле? Анан бул жагын ойлонгондо деп калдым да, кандайча депчи. Бирок жалпысынан ким билет, адамдан көз каранды, адамдын тарбиясынан, адамдын өскөн чөйрөсүнөн, адамдын көз карашынан, баалуулуктарынан көз каранды го, бул дагы. Сиз кандай ойдосуз? Сиз дагы өзүңүздүн оюңузду жазыңыз, ылдый жакка комментарий кылып, сиз кандай ойлойсуз? Жана сиздин жакын курбуңуз барбы? Ал кандай адам? Бүгүн курбунун түрлөрүнүн бир 3 түрүн айтпадыкпы? Бул курбу атаандашпы, курбу бир тууганбы, же чыныгы курбубу? Мына ошол жөнүндө айтып коюңуз. Анан биз күтөбүз сиздин пикириңизди. Эң башкысы, илгери мындан канча деген жылдар мурун Дөөт пайгамбардын досу болот да. Анын досунун атасы Дөөт пайгамбарды өлтүрөм деп чамынганда, ал атасынын ушул ачуу тырмагынан сактап калат. Достуктун чыныгы үлгүсү. Эч нерсеге карабайм, мейли атам каршы болсо дагы, бирок мен достугумду көргүзөм. Биз түбөлүк достордон, кан достордонбуз, жан достордонбуз деген. Мен дагы каалам, биздин дагы угармандарыбыздын сүйүктүү айымдардын ар биринин ушундай кан дос, жан досу болуп берет. Жакын курбусу, жан дүйнөсүнүн досу болсун, жана сиздер мындай курбуга татыктуусуздар. Курбуңуздун аты ким? Эмне үчүн курбу болуп жүрөсүз? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуздар, биз күтөбүз. Эң башкысы, адамдык сапат деп кетпедимби? Бул биз адам менен эмнеге дос болгубуз келет? Кайсы максат менен? Эмне себептен? Бул нерсени аныктап алсак, мен ойлойм, жаңылууларга эч качан жол бербейбиз. Анткени биздин максатыбыз бар. Жана бул максат, мен түбөлүк курбулардан болом. Мен мыкты достордон болом. Мен баягы кыйынчылыкта ийинге башын жөлөй турган адам болом. Жана мен ага жөлөй ала турган адам болот деген максатты кылсак, бул максатыбыз сөзсүз түрдө ишке ашат. Достор, баарыңыздарга көңүлдүү күн. Жана Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыз. Ошон менен чогуу +1 301 760 60 70 сандарына дагы жазганды унутпаңыздар. Мен сиздер менен коштошом. Бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.